Таш тоору адамзат коомунун өнүгүшүндөгү тарыхый маданий мезгил. Бул учурда эмгек жана согуш куралдары негизинен таштан жасалып, жыгач менен сөөк да колдонула баштаган. Анын акыркы баскычында карапай идиштерди жасоо өнүккөн. Таш тоору адамзат тарыхында узакка созулган доор. Ал адамдын айбанаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгышынан баштап металл пайда болгонго чейин созулган. Бул доор маданияттын өнүгүш өзгөчөлүгүнө ылайык байыркы таш тоору палеолит, жаңы таш тоору неолит жана бул экөөнүн ортосундагы өткөөл доор ортоңку таш тоору мезолит деп бөлүнөт. Байыркы таш тоору палеолиттин биринчи баскычы болгон эрте палеолит биздин заманга чейинки 2,5 миллион жыл мурун, башкача айтканда 140 жылдыктарга таандык. Кыргызстандагы адамдар кадимки эле таштарды бири-бирине ургулап, эң жөнөкөй кескичтерди, кыргычтарды, учтуу көзөгүчтөрдү, бычактарды жасашкан. Кийинчерээк таштардын түрүн пайдалануунун натыйжасында андан жасалган куралдар акырындык менен өркүндөтүлгөн. Кыргызстандын аймагында табылган эң жөнөкөй таш куралдары биздин заманга чейинки 8 жана 10 жылдыктарга таандык. Алар Нарын областындагы Онарча суусунун жээгинен, Ысык көлдө Балыкчы шаарына жакын жерден, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Кожо Бакыркан сайынан табылган. Ортоңку палеолит доорунда таш куралдары бир кыйла жакшырган. Бул доорго таандык эстеликтер Ысык көл өрөөнүндөгү Тосор суусунун боюнан, Чүй өрөөнүнүн Георгиевка дөңсөсүнөн, Ош областынын Араван районундагы Сел үңкүрдөн табылган. Соңку палеолит доорунда окумуштуулардын пикири боюнча, адамдар планетабыздын бардык климаттык аймактарында жайгашып, адамдардын жаратылыш шартына ыңгайлашканынын натыйжасында расалык топтор жана расаларга калыптанган. Дал ушул доордо коомдук мамилелердин өркүндөшүнүн натыйжасында алгачкы адам үйүрлөрү эне тарабынан кандык байланышка негизделген уруулук коомдорго биригишкен. Энелик урукка негизделген коом мурдагы адам үйрүнө караганда жогорку баскычта турган. Бара-бара адамдардын аң сезими өскөн. Жаныбарлардын сөөктөрүнөн жыгачтан эмгек куралдарын, шибеге, ийне жасоону үйрөнүшкөн. Бул доорго таандык куралдар азыркы Баткен областындагы Сел үңкүрдөн, Исфана өрөөнүндөгү Кожогор булагынын жанынан табылган. Алгачкы коомдо искусствонун пайда болушу ошол кездеги адамдардын дүйнөгө болгон көз карашын сүрөттөйт. Ысык көл аймагында Бүйүк тоолуу Сарыжаз өрөөнүндөгү Ак чуңкур үңкүрүндө 10 000 жыл мурун байыркы сүрөтчүнүн жаныбарларды, адамдардын аңлоо, бийлөө учурун үңкүрдүн бооруна чагылдырылган эмгектери табылган. Адамдардын таштан жасалган турпаттары да ошол мезгилде пайда болгон. Азыркы адамдардын келбетине окшогон адамдар калыптанган. Алар ойлонууга, оюн айтып түшүндүрүүгө жарап калышкан. Мезолит ортоңку таш тоору биздин заманга чейинки 10 жана 5 миң жылдыктарга таандык. Мезолит доорунда анчалык чоң эмес мүйүздүү, учтуу таш куралдарына жыгачтан же сөөктөн сап жасоо өздөштүрүлгөн. Сапатталган таш куралдары көптөгөн функцияларды аткарууга, колдонууга өтө ыңгайлуу болуп, курчтуу жагынан темир куралдарынан кем калышкан эмес. Ушул доордо жаныбарлардан биринчи болуп ит колго үйрөтүлгөн. Балык кармоочу тор, кайырмак, кайык да ошол мезгилде пайда болуп, натыйжада аңлоо, балыкчылык өнүккөн. Мезолит доорунда адамдардын майда топтору бир жерге байыр албастан тамак аш издеп көчүп жүрүшкөн. Алардын турак жайлары да убактылуу жасалып, кичине болгон. Жаңы таш доор неолит биздин заманга чейинки 5 жана 3 миң жылдыктарды камтыйт. Бул учурда адамзат табиятты өздөштүрүүдө ири секирик жасаган. Анткени адамдар буга чейин жыйноочулук жана аңчылык менен жан багып келген. Ушул мезгилден тартып азык-түлүктү адамдар өздөрү өндүрүүнү үйрөнүшкөн. Бул илимди неолит революциясы же биринчи агрардык революция делип аталат. Бул революциянын натыйжасында дыйканчылык менен мал чарбачылыгы өздөштүрүлүп, ал тургай чарба жүргүзүүнүн негизги тармактарына айланат. Албетте аңчылык менен жыйноочулук көмөкчү кесип катары сакталып кала берген. Орто Азиянын өрөөндүү жерлеринде мал чарбачылыгы менен катар дыйканчылык көбүрөөк өнүккөн.
негизинен тоолуу аймак болгондуктан Кыргызстанда алгач мал чарбачылыгы өнүккөн. Бул доордо жашагандар кийимди токуп кийгенди, карапай идиштерди жасаганды үйрөнүшүп, айрым жерлерде кен иштетүүнүн алгачкы аракеттери башталган. Убакыттын өтүшү менен металл менен алмашат. Адамдар эмгек куралдарын жасоодо жезди пайдалана башташкан. Жез жумшак, сейрек кездешкен металл болгон. Жезден жасалган эмгек куралдар таш эмгек куралдарына кошумча курал болгон. Окумуштуулар бул доорду энеолит деп аташкан. Бүгүнкү күндө Турциянын аймагында жашаган жер иштетүүчүлөр жезден шуруларды жасай башташкан. Бара-бара адамдар жезди отко өздөштүргөндү үйрөнүшкөн. Жезди эритишип, керектүү буюмдун формасына коюшуп, катаган соң даяр куралга ээ болушкан. Акырындык менен формаларды чыгаруунун техникасын өздөштүрүшкөн. Жезди эритүүдө керектүү температураны берип туруш үчүн түтүкчөлөрдү пайдаланышкан. Бул ден соолукка зыян болгондуктан терилер менен желдеп турууну өздөштүрүшкөн. Бул доордо дөңгөлөктү ойлоп табышкан. Дөңгөлөктү алгач жыгачтан кийинчерээк доскаларды бириктирип жасоону өздөштүрүшкөн. Убакыттын өтүшү менен адамдар жезди эритүү менен бирге алтын, күмүштү да пайдаланганды үйрөнүшкөн. Ошентип коло пайда болуп, эмгек куралдарын колодон жасай башташкан. Коло жезге караганда бышык болгон. Колодон жасалган эмгек куралдары жана тиричилик буюмдары жасалган мезгил коло доору деп аталат. Коло доору биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта башталып, 2-миңжылдыкта өзүнүн гүлдөп өскөн дооруна жетип, 1-миңжылдыктын башталышында бүткөн. Болжол менен биздин заманга чейинки 5-миңжылдыкта Орто Азияда жез кеңири жайылып, андан эмгек куралдары жасала баштаган. Бирок жезден жасалган куралдар аябай морт келип, бат эле мокогон. Качан гана адамзат жез менен калайдын кошулмасынан колону алууну үйрөнгөндө, адамзаттын жашоонда ийри секирик башталган. Коло доору Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстанда биздин заманга чейинки 5-миңжылдыктан башталып, биздин заманга чейинки 8 жана 10 кылымдарга чейинки мезгилди камтыйт. Бул доорго байланыштуу эстеликтер Кыргызстандын аймагынан Чүй өрөөнүнүн сокулук, садовая кыштактары, кочкордун шамшы коктусунан табылган. Кыргызстандын аймагында биздин заманга чейин 12-8 кылымдын аралыгында коло доору өзгөчө өнүккөн. Жез кендери Оштогу, Ноокаттан, Чаткалдан, Кетмен төбөдөн, Калай ысык көлдөгү Сарыжаз суусунун жээгинен казылып алынган. Коло доорунда Кыргызстандын аймагында 2 маданият өнүккөн: Андрон жана Чус маданияты. Россиянын Ачинский шаарына жакын жердеги Андронов деген жерде алгачкы эмгек куралдары табылгандыктан Андронов маданияты деп аталып калган. Бул маданияттын өкүлдөрү металлды иштеткенди, өндүргөндү жакшы билишкен. Дөңгөлөктүү арабаларды пайдаланышкан. Аталган маданияттын өкүлдөрү дөңгөлөктүү арабаны пайдаланышкандыгын таш бетиндеги сүрөттөрдө тастыктап кетет. Саймалы таш сүрөт галереясында 2 дөңгөлөктүү жана 4 дөңгөлөктүү арабалардын сүрөттөрү да кездешет. Кыргызстанда Андронов маданиятынын эң бай кенчи Кочкор өрөөнүндөгү Шамшы айылында да табылган. Андронов маданиятынын өкүлдөрү Кыргызстандын бийик тоолу Аксай, Арпа өрөөндөрүндө да өздөштүрүшкөн, аска беттерине сүрөт тартышкан. Андронов маданиятындагы уруулар негизинен мал чарбачылыгы менен тиричилик кылышкан. Уйларды, койлорду, төөлөрдү, жылкыны өзгөчө аздектеп кармашкан. Алар малды кышкысын колго кармашкан. Коло доорунун аягында көчүп жүрүү шартына ылайык уйдун саны азайып, жылкыга чоң маани берилген. Андронов маданиятындагы уруулар социалдык жактан чоң үй-бүлөлөргө бөлүнүп жашашкан. Ал үй-бүлөлөр уруктарды түзүшкөн. Уруктар ийри урууларга бириккен. Кыргызстандын түштүгүндөгү Фергана өрөөнүндө
Байыркы дыйканчылыкка негизделген экинчи маданият өнүккөн. Ал шарттуу түрдө чус маданияты делип аталган. Чус кыштагында ушул маданияттын алгачкы тургун жайы табылган. Бул маданияттын өкүлдөрү будай, арпа, таруу, сулуу өстүрүшкөн. Кол өнөрчүлүк Андронов маданиятына салыштырмалуу күчтүү өнүккөн. Бирок мал чарбасы буларда негизги тармак болгон эмес. Түшүмдүү таш, коло ороктор менен урушкан. Эгинди үйдүн ичине казылган ороолорго сакташкан. Айрым ороолорго 1 тоннадай эгин баткан. Байыркы ферганалыктардын таш ороктору Ысык көлдүн 3 жеринен, Чыгыш Түркүстандан, Өзбекстандын түштүгүнөн табылган. Коло доорундагы аскага тартылган сүрөттөр бул доор жөнүндө көп маалыматтарды берет. Алар Жалал Абад областындагы Тогуз-Торо районунун борбору Казарман кыштагынан анчалык алыс эмес жерде жайгашкан. Көк Арс суусунун батышындагы Саймалы таш байыркы сүрөт галереясы. Саймалы таш петроглифтери 3000–3200 метр бийиктиктеги Фергана тоо кыркаларында ачык асман алдында жайгашкан. Эң чоң галереясы болуп эсептелет. Таш бетине чегилген сүрөттөр 1902-жылы топограф Хулудов тарабынан белгилүү болгон. Бардыгы болуп таш бетине чегилген 90 миңден ашуун сүрөттөр белгилүү болгон. Биринчи топтогу сүрөттөр биздин заманга чейинки 3 жана 1 миңжылдыктагы коло дооруна таандык. Сүрөттөрдүн экинчи тобу биздин заманга чейинки 1 миңжылдыкка, ал эми 3 топ биздин замандын 1 миңжылдыгына таандык сүрөттөр. Таштарда жапайы жаныбарлардын аңчылыкка байланыштуу, кош өгүзгө чегилген соконун жана адам күндү элестеткен жана башка сүрөттөр кездешет.